стандарт боюнча эми 1,5 метр, мына биздики стандартка кичине мындай жылып кетти, анткени балдар 40-тан ашып кетти. А негизи 1,5-2 метр доскага чейин отуруш керек. Анан биз аракет кылып атабыз, анан ошол үчүн кээде балдар 3төн отуруп калып атат. Акышында балдардын кийимдери да бар, ал жерге балдарга условия түзүшүбүз керек, ошол үчүн парталар жылып кетиши да мүмкүн. Бул баш калаадагы мектептеги көйгөйлөрдүн бири. Бир класс 25-30 балага ылайыкташтырылса, бүгүнкү күндө балдардын саны көп болгондуктан башталгыч класстарда 40тан окуучу билим алууга туура келет. Аргасыздан отургучтарды кошуп, бир партага 3төн баланы отургузабыз деген Борбордогу номер 28 мектептин директору көйгөй чечилбей жатканын жашырбайт. Класстарды 40ка чейин толтуруп, андан кийин отургузганга да орун жок деп албайбыз, бирок кээ бир класстар 40тан да ашып кетип атат. Ошол үчүн аябай же миграция көп болуп атабы, анын үстүнө центрге жаңы көп үйлөр салынды. Азыр балдар күндөн күндө өсүп атат. Иши кылып жаңы мектептер көп эле салынып атат, жыл сайын салынып атат. Ошого карабай балдардын саны өсүп атат. Орус тилдүү деп эсептелген аталган мектеп лицей жалпысынан 600 балага ылайыкташса, бүгүнкү күндө бул билим уясынан 2000ге чукул окуучу билим алууда. Мектеп мүдүрү белгилегендей, кала мэриясы көп жылдан бери авариялык абалда турган билим уясын капиталдык ремонттон өткөрүп, жаңы окуу жылына жакшы шарт түзүп бериптир. Ал эми баш калаадагы кыргыз тилдүү деп эсептелген номер 69 мектеп гимназиясында башкаларга салыштырмалуу кенже класста окуучулар азыраак, анткени эсептен ашыра албоого аракеттенишет. Анын үстүнө шаарда көбүнесе ата-энелер орус тилдүү мектепке балдарын жайгаштырууга аракет кылгандыктан кыргыз тилдүү билим уяларында баланын саны аз. Быйылкы окуу жылында 350 баланы 1-класска кабыл алган мектеп жетекчилиги бир класста эле 40ка чукул балага билим берүү көйгөй экендигине токтолду. Сөзсүз бул чоң көйгөй. Абдан чоң көйгөй. Бирок бул маселени азыркы мезгилде чечилип атканын мен айткым келет. Жаңы мектептер ачылып атат. Өзгөчө жаңы конуштарда. Биз буга чейин ошо жаңы конуштагы жарандардын балдарын кабыл алганбыз буга чейин. Азыр азаюуда. Мен ошол тенденцияны быйылкы окуу жылында байкадым. Бирок гимназияда окуйбуз дегендер көп. Ошол максат менен эле келбесе, так негизи жана жаркыраган жаңы мектепке алып барган туура эле болот деп эсептейм. Норматив боюнча бир класста 30 бала билим алуусу керек болсо, ченемден ашкан окуучуга билим берүү машакат экенин агартуучулар да ырасташат. 38 жылдан бери башталгыч класстын окуучуларына сабак берип келген Жекшемби Оморова 1 саатта эле 40тан ашык балага теманы түшүндүрүп жетишүү кыйын дейт. Ченемдүү бир өлчөм болсо, балдар менен иштөөдө мугалимге өтө жеңил болот эле. Анан колубуздан келишинче ошол 40 балага жетишкенге аракет кылабыз. Негизи 1 сааттын ичинде көрсөтө турган нерсебиз, айта турган нерсебиз абдан көп, бирок ошол нерсеге кээде үлгүрбөй да калууга болот. Мугалим бир эле сабак өтүү менен чектелбеси баарына белгилүү. Түрдүү усулдарды пайдаланып сабак өтүүгө аракет кылганы менен дептер текшерүү, сабакты кызыктуу өтүү үчүн көргөзмө куралдарды жасоо деген маселе да жок эмес. Бул сыяктуу түйшүктүн баарын эсептей келгенде алардын тапкан маянасы көңүл жылытпайт. Андыктан каражаттын айынан 2ден класс алып иштөөгө туура келгендери да бар. Агартуучулар билим берүүдө саатка эмес, сапатка көңүл буруп, маяна төлөөнүн механизмдерин өзгөртүү керек деген ойдо. Демек, мугалимдин шартын ойлоштуруу бул күн тартибинде азыркы мезгилде болуш керек. Негизги маселе болуш керек. Ал ошо баланын санына жараша төлөп берсе туура болмок эле акчаны деген ойлорду айтуудабыз азыркы мезгилде. Мен ойлойм, чечилиш керек, акырындан жылыш болуп атат го. Көйгөйгө билим берүү тармагындагы маселелерди чечүүдө мугалимдердин социалдык шартына көңүл бурмайын, кадр маселеси курч бойдон кала берери жашыруун эмес. Шаардык билим берүү башкармалыгы мектептер ачылып, оңдоп түзөөлөр болгону менен кадрлардын жетишсиздиги орчундуу дейт. Сейчас особо остро стоит кадровый вопрос в городе Бишкек. Бүгүнкү күндө кардарлардын тартыштыгы өзгөчө оор маселе бойдон калууда. Себеби кесипкөйлөр пенсия курагына келип калса, жаштар маяна аз деп келбейт. Өзгөчө предметтик мугалимдердин тартыштыгы бар. Айрыкча жаш мугалимдер турак жайдан кыйналышат. Мугалимдердин социалдык маселелерин чечилсе жакшы болмок. Удержать директора. Маалыматтар боюнча Бишкек шаарында 97 мектеп болсо, арасында жаңы салынгандары, оңдоп түзөөдөн өткөндөрү бар. Антке менен маселе толук чечилген жок. Баш кала дагы 12-13 мектепке муктаж дешет билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү. Шекер Сатыбалдиева, Калыбек Абдымамутов, Нью ТВ.